Саламатсыздарбы, урматтуу туугайындар, урматтуу спорт сүйүүчүлөр. Мен өткөндө сөздү баштадым эле ошо түштүк жагына спорт мектебин орнотуу боюнча. Мен көп нерсени дагы ойлонуп, кошумча кошуп, мындайча айтканда экинчи бөлүгүн киргизүүнү туура кылдым. Мен көп ички сезимдеги ойлорду айта албай калдым. Эми бүгүн ушундан пайдаланып толук жеткирүүнү чечтим. Мисалы мына ошо Жалал Абад шаарына, Ошко же Баткенге спорт мектебин ачуу жөнүндө президентибизге кайрылдым эле. Эми мына спорт жөнүндө мен сизге кыскача билдире кетейин. Өзү спорт мамлекеттин карамагында болуш керек. Мен чынын айтканда Баткен, Ош, Жалал Абадта өтө көп спортсмендер бар. Но Баткенден 1000 километр, Оштон, Жалал Абадтан ар 6 айда 1 жылда 2 келип кеткен жолду коопсуздуктарын түшүндүрдүм. Эми мен айта турганым азыр такыр башка. Ушул биз азыр маданият министрине өттүк да. Маданият министрине өтүп кеттик. Өзүбүздүн азыр мен биринчи талабым же суранычым өзүбүздүн министрибизди ачышыбыз керек. Ансыз биз өзүбүздүн министрди ачпаган сайын спорттун алдыга жылышы кетенчиктеп калат. Мына мен Өзбекстанда көп болдум, 3 жолу. Самарканда болдум, Харазмда болдум, Андижанда Ташкенттин спорт школдорун көрүп келдим мен. Мен азыр сиздерге жалаң гана позитив дайындайын дегенмин да. Ошо азыр укканым эмес, көргөнүм айтайын. Ар бир областта, райондордо өздөрүнүн спорт школдору бар. Ал жердин питаниялары бар, витаминизациялары бар. Анан бир машыктырганда 3-4 тренер машыктырат. 4-чүсү старший тренер ошону аягын ошо бүтүрөт да. Анан алар бизге окшоп душка эмес, саунага түшүшөт. Группа кылып бөлүп алганда. Анан мен муну Тажикстан, Өзбекстандын спортсмендерин биздин Кыргызстандын спортсменине карап салыштырганда биздин балдар физический жактан дагы алардан жогору турарын билдим. Мен сизге айттым го, Жалал Абадта, Ошто, Баткенде узак жол. Кичине спорт башталат дагы. Бирок ошо онду бүтүп кеткен балдар спортту улай албай, мен капа болгон көбү насыбай чегип, арак ичип, жумушу жок, Россияларга кетип калышат. А биздин ушу 3 областта укмуштай көп окуучулар бар. Эми биз сыймыктанабыз, Эрсикада, Бишкекте жалгыз мектебибиз бар деп. Эми учур талабы келди да, мен сиздерден суранамын да, Жалал Абад, Ош, Баткенге ачып койгон урматтуу президентибиз, бизде 7,5 миллион эл болсо, ошолордун 4 миллион элине түштүк деле сиз алкышына ээ болосуз. Азыр мына убакыт өтө берет да, мезгил өтө берет. Сиз болбосоңуз 3-4 жылдан кийин дагы бирөө чыгат. Ошо курат. Ошондо сиз дагы ошол убакта эле мен куруп койбоппун деп мында өкүнүп калышыңыз мүмкүн да. Азыр биздин негизги максат жаштарды сактап калуу. Жаштарды туура жолго берүү, спорт аркылуу, дени саулык аркылуу сактап калышыбыз керек. Булардын жаштардын экинчи проблемасы азыр окуу дагы, спортко да карабай көбүнчө интернетте, компьютерлерде отурушат. Ошолор 3 сааттан, 4 сааттан тренировка кылып калса дагы жок дегенде, мына компьютерлерде отурбай турган болот. Мына Японияда, Кореяда интернеттен көрүп атам, эртең мененки саат 5-тен 7-ге чейин ташусян, гимнастический көнүгүүлөрдү жасашат. Мен азыр көп жыл иштедим, мен дагы 30 жылдан ашык иштедим. Мен азыр бир бүтүмгө келдим. Бизди спорт сактап калат. Таза ислам дини менен спорт сактап калбаса, Biz Sever Sport Mektep'te
иштегендер, келечектеги солдаттарды даярдайбыз, спецназдарды даярдайбыз, аларды армияга даярдайбыз. Ошон үчүн мен мына олуттуу маселе боюнча экинчи жолу кайрылгым келди да. Мына спорту боюнча, Министерство спорт куруу боюнча дагы бир өзүңүздүн оюңузду ойлоп көрүң. Бизди маданият бөлүмүнө коюп, спортто дайыма эң чеке жагында болот. Мисалы чоң времялар айтылганда, Ала Тоо болгондо ham спорт жөнүндө бир экеле спортто мындай болду деп айтты. А биздин быйылкы Кыргызстанда көрсөткөн көрсөткүчтөрдө көп мамлекет бай болсо дагы көрсөтө албады да. Биз ушундан жыйынтык чыгарышыбыз керек да. Бизде спортту өнүктүрсө болор экенин. Мен сизден мындай суранып кетет элем да. Мен көзүм менен көргөндөрдү сизге айтып берейин. Муну бардык тренерлер эми айтпайт, бирок мен айтууга туура келип атат. Бизде акча жагынан өтө начар каралган. Ушундай айыл өкмөттөр бар, жылдап балдары мелдештерге жөнөтүшпөйт. Мен муну көрүп жүрөм. Bir porterge 30-40 окуучусун алып мелдешке баргандарды мен көзүм менен көрдүм. Ошонун баары акча жоктуктан. А балдардын коопсуздугу 40-50 бала барып, мына мен көзүм менен көргөндү. Сузака. Ошолордон бери ушундай агайларды көрдүм, акыркы айлыгын балдарга жумшап беришет. Үйүнө ачка келишет, продукту алышпайт. Ушундай мындай фанатик ишине берилген агайлар бар. Булардын айлыгы эми азыр мен мамлекет тарабынан угуп атам да, орто айлык 19 деп. Мына менин колумда 16 бала иштейт. Бирөөнүн бардыгын эң көбүнүн айлыгы 10.000 сом. 3.000 сом алгандар бар, жаңы окуп келип, андан ары 10.000 сомго ашпайт. Мен ушуну да угуп таң калып атамын. Мына мен дайым айлыкты мен тапшырамын РСК банкка. Эгер биздин балдарыбыз жок дегенде 15.000, 20.000ден алган болсочу, биз ушундай сүйүнчүккө ээ болот элек. Азыр институтта окуган 3 балабыз бар. Дене тарбия институтунда зорго кармап жүрөбүз, Россияга кетебиз дейт. Ушу 4.000 айлыкпы деп наразы болушат да. Биз жаштарды азыр кармап калышыбыз керек. Биздин жаш балдарыбыз өзүнүн спортун, мээнетин Кыргызстанга гана жумшаш керек. Бизди жакшы акчалар менен Россия, Бельгияларга алып кетишине биз азыр жаштарга жол бербейбиз. Мына Министерство спорто жөнүндө дагы мен 1-2 жолу сизге кайрылуу жасаганмын. Бул эми секин оңдолуп калат, көрөсүз. 5-6 айдан кийинби, 1 жылдан кийинби баары спорт министерство болот. Анан мен дагы сизге айтайын дегеним. Кыргызстан боюнча тренерлер, окуучулар эч кандай митингдерге катышпайт. Биз гуманный элбиз. Биз жаман балдарга да кошулбайбыз. Толку мамлекеттин кызыкчылыгын кылып, мына дежурныйларды куруп, бардыгын карап жүргөн өзү биздин спортсмен балдар болот. Бизди бардык айтып карап бер дейт. Биз дыйындыларды болуп иштейбиз. Бир да тренер мен билгенден бери айлыгыбызды көтөрүп бергиле, айлыгыбыз мындай болуп атат деп биз айткан жокпуз. Барсовский брата, биз өтө акылдуу, түшүнүктүү адамдарбыз. Мен сизге айтып кетемин, эч кандай билбейм, мына менде эч ким эч качан 10дон ашык айлык алган эмес. Мен керде айлыктарды алып берип атканда 3.500, 5.000, 6.000 айлык алгандарын көрүп уялам. Балдардын жаштары 40, 32, 22 жашар балдан 4-өбүз бар. Институтта заочный окуйт. Биз уже кандай кармап калышты билбей калып атабыз. Урматтуу Садыр Жапаров, мен дагы сиздин букараңыз боломун. Мен дагы сизди шайлаганмын, ишенип шайлаганмын. Сиз ушу биздин
sport mektepten түштük жерgesine, Oşkabı, Жаллабадкабы, Баткенgebi açılışına yardım beriңiz. Ana buna sport ministerstvosu açılmasa, her jakta har kanday түшүнүксүз окуялар болуп кетет. Ошон үчүн мен сизден мына бүгүн экинчисинде суранып атам да, Садыр Нуркожоевич, өмүр учкан кушка окшоп эле өтүп кетет. Арадан 20 жыл, 30 жыл өтөт, сиз пенсияга чыгасыз, 70-80 жашка чыгасыз. Ошондо өткөн өмүрүңүзгө көз карап, мен чын эле спорт мектебин ачып койбоппун, спорт министерствосун ачып койбоппун деген балким ойго келип, өкүнүп каласызбы деп ойлоймун да. Мен бул тема боюнча эмес, сиз капа болбоң. Мен күнүгө сизге кайрыла беремин, чын. Жеңишке жетишмей сайын кайрыла берем. Себеби бул эң туура багыттау. Элестетиңиз, Баткенден, Оштон, Жаллабадтан кандай күчтүү спортсмендер бар. Азыр сиздин колуңузда мүмкүнчүлүк болуп атат. Ушуну бир жакшылап ойлонуштуруп, анан бизге окшоп айткан спортсмендерди мындай туура кабыл алып, мына мен телефонумду дагы жазып койдум сизге. Ушу эмен менен телефондорума звонок кылып, мындай мен дагы билейинчи сизден сураныч. Менин президентим бар экенин, менин премьер-министр, менин 90 депутатым бар экенин. Мен 90 депутаттарды бая айттым го. 90 депутаттар биринчи проблема экономикадан кийин ушу экенин билип туруп дагы бирөө сөз кошпойт. Мурунку сазыбда канча депутаттар болду. Мен бардыгын билемин. Жана бирөө дагы түштүктө ачайлы деп эме кылбады. Ошончо спортсмендер эл азыр балдарды дени сак улут кылып жашынан спортко өстүрбөсөк, биздин армиябыздагы кийинки жаш муундарыбыздагы компьютер менен жүрүп кем акыл болуп калат. Мен муну сизге ачык эле айта аламын. Кем акыл болуп ачык эле айта аламын. Ошон үчүн баардык убакыттарыбызды спортко жумшайлы. Азыр спорт залдарыбыз көп. Бизде спорт зал жөнүндө эч кандай деле проблемалар жок. Ошого сизден дагы бир мындай жараныңыз катары, спортсмен катары көп жыл иштеген, 35 жыл иштедим. Мен дагы отличник физико-культуралык спортмун. Мен да Жаллабадта педучаны кызыл диплом менен бүткөнмүн, 120 баланын ичинде. Мен жаштыгымда эч кандай Москваларга кетпей, 6 ай айлык албай, залыбыз жок подвалдарда, şu Kırgızстаныма ишенип келечекте спорт жакшы болот. Мен дагы жакшы жашап кетемин деген гана үмүттө жашап атамын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизден сураныч. Жараныңыз катары, окуучулардын атынан, элдин катарынан жакшы ойлонуп туруп, ушу маселени чечип берет деп ойлоймун. Мына мен телефонумда номер бар. Жок дегенде ошол жактан звонок кылып, мындай иштер болуп атат деп сиздин жооп берериңизге дагы ишенемин. Сизди кыргыз элибиз элдик президент кылып шайлады. Мен азыр ушундай спорт проблемасын сизге айтууга укугум бар. Мен сизден жер сураган жокмун, болбосо мен жерим дагы жок 6 сотик. Мен сизден суу сураган жокмун. Мен 30 жылдан бери мен ар бир сөзүм чындык. 30 жылдан бери Нокен району масы спортунда суусу жок кудукта жүрөмүн. Мен дайым ойлонот элем, менин президентим барбы, менин депутатым барбы, менин айылдык кеңештик депутаттарым барбы. 30 жыл, Садыр Жапарович, мен сөзүмө жооп беремин. 30 жылда бактарактарыбыз кургап, мына 21-чи кылым şu ması aylığının üstünde şurada 10 mindən aşık adam yaşaydı. Bürönde dağı su yok.
Bunu hiç kim hiç yerde aytpaydı. Bирок men aytam, men köp жерlerde ayttım. Men ança-munça kugunduklarga kavıldım. Men üstümen zажиматтак etişti. Meni uruştu, ne kılıp aytasın dep. Nege aytpayмын men? 30 yıldan beri susuz yok jursem. Sunu men ubagында төлөйт элем. Азыр менин негизги эле ойлоганым ушу спортту пропагандалоо, спорт министерствосу курулуу, анан өзүбүздүн айылга шуну бир эстеп коюңчу. Биз миңдеген жерлерге айттык. Мени көп жерде дагы урушту, ушу теманы эмне айтасың деп. Чоңдор келгенде бекитип коет, бул теманы айттырбайт. Ар бир кагаздарды жазып, контролдоп туруп анан суроолорду берилет. Азыр эми 21-кылым, мен 58ге чыгып калдым. Мен эми корко турган мезгилден өттүм. Чынын айтайынбы? 15 миңге жакын адам. Биздин эл ушундай жобошта суубуз жок. Эгер бизде суу болгондо биз 6 сотик жерлерибизге помидор, картошкаларды эгип алып базарларга барбайт элек. Бул дагы алеги кедейчиликти жоюу эмелер иштеп атат го айыл өкмөттө. Мына азыр мен сизге толго болгон окуяларымы, бирок бардык чындыкты айтып алдым. Сиз эми 7,5 миллион элдин президентисиз, урматтуу Садыр Нуркочоев. Сиздин 7,5 миллион жүрөгүңүз болуш керек. Мен ушинтип ойлоймун. Ар бир биздин Бухара жатар алдында жаш балдарыбыз, кыздарыбыз, биздин президентибиз бар. Биз келечекте эч качан корголбойбуз деген үмүттө жашайт. А муну Мас айыл өкмөтүндө суусун жоктугу чындык бул. 30 жылдан бери суу көрбөдүк. Крандан суу чыкпаган, элестетип атасызбы? 21-кылым. Мен эми өзүбүздүн ажоого айтпай кимге айтамын? Хандын айтканы, буйрганы дейт. Сиз бир телефон менен деле ушундай арыздар түшүп атат экен деп, же бир жогорку кеңештин депутаттары бирөө дагы бир путу айылыбызга же көчөбүзгө пут басып келген жок. А берген сөздөрү ошондо. Метролорду куруп берген, троллейбустарды куруп берген, сууларды алып келип 24 саат агызган. Ушулардын баары жалган болуп чыкты. Урматтуу Садыр Жапарович, эми акыры ушундайларды сизге айтууга туура келип атат. Мен ар бир сөзүмө, ар бир ушу 30 жыл суу чыкпайт дегенине мен жооп берем. Мени чакырыңыз, мен жооп берем ушулардын баарына. Анан бизде мына 18 адамга айлык жазамын, бирөөнүн айлыгы да 10дон ашкан эмес. Айлыктарыбыз өтө аз, биз менен мугалимдердин айлыктары аз. Жаш окуучу балдар 4,000–5,000 айлык алып эле отуруп калып атат, мен Москвага кетемин деп. Мына сиздеги элеттеги болуп аткан окуянын чындыгын мен сизге айтууну туура көрдүм. Сизди терең урматтап, урматтуу Садыр Жапарович, биздин элдин чыныгы президенти болуп, ар бир айылды, ар бир ушу сууларга чейин сиздин бир айтканыңыз, буйруганыңыз болуп, жардам бериң. Убакыт келди, биз дагы адамча жашоого укуктуубуз. 30 жылдан бери, 33 жылдан бери Акай, Баки бардык жаштыгыбызды урдап алды. Ошо 5 депутат биздин жаштыгыбызды урдап алды. Биздин ошондо мен 30 жашар бала элем, 27 жашар, мына уже 60га чыгып калдым. Ошондон бери сууну дагы көргөн жокмун, жакшы жашоону дагы көргөн жокмун. Бардыгы бизди алдап кетти. Эми сиз Куда буйрса ошолордой болбоңчу. Кыргыздын тарыхын жаратып, ар бир элибиз жакшы жашаса, сиздин бактыңыз ушубу. Эми сизге чоң рахмат. Ушубу мен айткан сөз сизге жетишин каалаймын. Урматтуу Facebook сүйүүчүлөр, Facebook'tan поделить етіп, иргилечи сураныч. Болбосо мен Садыр Жапаровга приемына жазылып, өзүм жалгыз барууга аракет кылып атамын. Мендеги сөздөрдүн баары чындык жана ар бир сөзүмө жооп берем. Сизди терең сыйлап, урматтап, сиздин жараныңыз Сапар агай.